Afrika сапары 28-күн. Достор, бүгүнкү күнүмдүн видео жыйынтыгы аябай узун болду жана башкача форматта. Голосовой связкаларын выходной сурады. Кичине узунураак, бирок аягына чейин көрүп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиздер. Мына бул жакта национальный парктын посту бар экен. Келсем айтышты 200 угия деп. Бул биздин акча менен 430 420 да болот. Чегарага 7-8 километрдей аралык калды. Ал эми жолдор болсо ушундай абалда экен. Азыркы бул жакшы болуп калды. Кээ бир жерлер бардыгы ушундай экен да. Чегарадан ийгиликтүү өтүп алдым. Мавританиянын чегарасында 1 сааттын ичиндеги убакыт кетти. Жаңы виза кылып беришти. Ал виза чыгып кеткенге эле жарайт экен. Кайра ал виза менен кире албайт экен. Ошол визанын толук суммасын бердим. 55 евро. Азыр болсо андан ары Сенегал. Бул жактан деле ийгиликтүү өтүп алдым. Эч кандай көйгөй деле болгон жок. Бир нерсеси жакты, буларга кичине баары бир экен. Өтүп кет деп эле өтүп кеттим. Печатьты басып берди. Ошол эле аябай бат өттүм го. Сенегалга биринчи көрүнүш. Сразу эле жолдору билинет. Жолдор аябай сапаттуу экен. Теги жакта дагы бир экинчи пост бар экен.
Thank you. Afrika сапары 29-күн. Сент-Луис шаарынын тургундары музыкага аябай жакын экендигин түндө сездим. Ар кайсы тараптан музыкалар угулуп жатты. Бирок анысына карабай уйкум аябай сонун болду. Эртең менки тамакка кайра эле ошол жерге келип, ошол эле тамакты жедим. Борбордук көчөлөрүнүн бирине түшүп, шаарды бир айланып чыгып кетейин дедим. Сент-Луис шаары аябай кичинекей экен. 200 миңдей адам жашайт экен, бирок андай деле көрүнбөдү. Сент-Луис шаары мурун Франция колониясында болгондо борбор шаар болуптур. Көпчүлүк имараттар ошол эски бойдон жакшы сакталып калыптыр. Ал эми бул болсо шаардын эки бөлүгүн бириктирип турган мост экен. Бул шаардын атактуу жерлеринин бири. Узундугу 500 метрдей. Жана ушул жерден Сенегал дарыясынын Атлантик океанына кошулуп жатканын көрсө болот. Андан ары океанды бойлоп Дакарды көздөй жолумду уладым. Мосттон 500 метр алыстаганда эле балык базар бар экенин сездим. Мавританиянын шаарларында эшектин саны үстөмдүк кылса, Сент-Луис шаарында жалаң гана аттарды жолуктуруп жаттым. Сент-Луис кызыктуу шаар экен. 2 күндө эле Африка элинин, арабтардын жана Франциянын маданияттарын байкаса болот. Шаардан чыкканда жол экиге бөлүнүп кетет экен. Биринчиси океанды бойлоп аялдарды аралап, экинчиси болсо чоңураак трасса жана албетте чоң шаарларга тийип кетет экен. Океанга жакын жолду тандыдым. Жолдун сапаты төмөнүрөөк болот деп ойлосоң, таптакыр андай деле эмес экен. Азырынча Сенегалдын жолдоруна жогорку деген бааны берсе болот. Акчаны аябай жолду көп салышыптыр. Кичинекей айылдардын объездной жолдору бар экендиги да таң калтырды. Ар бир айылдардан окуучулардын көптүгүн байкап жаттым. Баса Сахара чөлү Сенегал мамлекетин деле камтыйт экен. Бирок Сент-Луис шаарына чейин ал жерде байкабай калыптырмын. Бирок жолдун боюндагы сапсары кумдарды көрүп ошол жакта эле жүргөндөйбүз. Поту деген чоң айылдын базарына токтоп, суусундук түшкү тамакка азык алып алдым. Айылдан чыгып, жаратылышта тынчтыкта отуруп тамактангым келди. Кол чатырга окшогон бактардын түбүнө отуруп, шашпай отуруп тамактанып, 1 сааттай эс алганы да жетиштим. Океандан бир аз алыстагандыктанбы айлана чөйрө сапсары болуп калды. 10-15 километр өткөндөн кийин кайра жарыктана баштады. Жолдор болсо кайрадан эле бир өйдө бир ылдый. Саат 3-4дөн кийин күн булуттарга жашынып, аба ырайы дароо өзгөрдү. Салкын шамал уруп, бир аз жеңилдеп калдым. Бирок күндүн жоктугунан кийимдерим суу болуп калды. Анысы аз келгенсип жамгыр да тамчылап жиберди. Саат 7лерде күн кирип, чатырымды тиккенге жакшы жай да таап алдым. Чөлдө чатыр тигиш менин ишим, ал эми Бишкекте сапаттуу батир куруу Новотехтин иши. Чатырдын ичинде тамактанып, эртеңки күнгө күч топтоого кеттим. Аягына чейин көрүп жылуу сөздөрүңүздөр үчүн чоң рахмат.